Салам достор, бул мен Айбек жана бул кезекти онлайн сабак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы array. Кыргызчасы айтканда топ. Мындайча айтканда топтор, топтом. Бүгүнкү темабыз менен таанышып алдык. Эми сиздер менен бул arraylер жөнүндө, C++да arraylерди кантип колдонобуз, ошол тууралуу айтып өтөйүн. Array деген бул топ. Өзүңүздөр көргөнүңүздөр эле бизге өзгөрмөлөрдөн 100 даана керек болсо 100 жолу 100 түрдүү ат жазып чыгышыбызга туура керек болуп калат. Ошондуктан бул нерсени жеңилдетүү үчүн бизге топтор, башкача айтканда arraylер, мындайча айтканда чыгарылган. Аны биз кантип колдонобуз? Мисалы, бизге 100 сан керек болсо, биз a деп туруп, төртбүштүк кашаларды ачып туруп, ичине 100 деп койсок, бизде уже мындайча айтканда бизде 100 даана int тибиндеги мындайча айтканда өзгөрмөлөр болот. Мисалга, бизге 5 сан киргизилсин дейли. Input'tan 5 сан аны кантип киргизебиз? Sin деп туруп A0, A1, A2, A3 жана A4 деп жазылат. Жана бул нерсени мындай аркасынан чыгарып коелу output'ка. Аны A4, A3, A2, A1 жана A0. Жана эскертүүчү нерсе, arraylердин нумерациясы 0дөн башталат. Ошондуктан ар дайым 0дөн баштап карап туруңуздар. İşleteyliçi эми 5 сан киргизсек, 1, 2, 3, 4, 5 десек, 5, 4, 3, 2, 1 деп чыгарат. Демек, биз arraylерди үйрөндүк. Туурабы? Бирок бизге 100 сан берилсе эмне кылабыз? 100 санды ушинтип киргизип отурабызбы? A5, A деп. Антип отуруштун кереги жок, бирок аны кантип кылабыз? Анын үчүн бизге жеңилдетүү бар. Мисалы 100 сан болсун дейли. Ага атайын биз циклдарды үйрөнгөнбүз. Ошондуктан циклдарды колдонуп 100 санды жөн эле бир эле цикл менен киргизип койсок болот. Аны кантебиз? For деген циклды иштетип, integer I барабар 0, I 100дөн кичүү деп туруп, I плюс деп койсок, жана анын ичине sin AI десек, бизге 100 сан киргизет. Эгер ушуну арт жагынан чыгарып бер десең, кантип чыгарат? Аны дагы цикл менен чыгарабыз. Integer I барабар 99, I 0дөн чоң же барабар дейбиздан I минус деп туруп, Cout AI деп коелу. İşleteyliç. Koyuş 100'den küçük sandı aytayım. Bu olsun 100 sandı terip çıkışta aytayım. 10 san değil ya. Bol degende. İki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Өзүңүздөр көргөндөй эле 10 санды киргиздик. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 деп. Демек, биздин программабыз иштеди. Бул arraylерди жакшыраак
esте tutuş üчүн сиздер менен bir суроо чыгарайлы. Мисалы үчүн бизге bir n san verilsin. Integer n deymiz. Sin n san verilsin deyli. Жана ошол n сандын берилген сандардын суммасын чыгар деген маселе чыгарайлы. Аны кандай кылабыз? Summa деген өзгөрмө киргизебиз. Жана n санды киргизебиз. N санды кантип киргизебиз? Албетте цикл менен анын ичине integer I барабар 0, 0 n'ден кичүү дейбиз дагы, I++ дейбиз. Sin AI дейбиз. AI дегенден кийин циклдын ичинде эле I барабар 0, I n'ден кичүү, I++ деп туруп summa плюс барабар AI десек, бардык n саныбыздын суммасын чыгарып берет. Аны cout sum дейбиз. Мисалга 4 сан берилсин, 1ден баштап 4кө чейинки 10 болот. Туура иштеп жатат. Жана 5 сан берилсе 1 дейли. 1, 3, 5, 7, 9 десек канча дейт? Эсептеп көрөлүчү. 1, 3, 4, 9, 16, 25 болот экен. Демек 25 деп чыгарат. Туура иштеди. Демек биздин программабыз туура. Эми ушун менен array'lerди жакшы түшүндүңүздөр деп үмүттөнөм. Жана кийинки сабакта көрүшкөнчө пока.